Бүгүн мен сиздерге телефондон кантип сапаттуу үн жаздырса болот ошол тууралуу айтып бермекчимин. Негизи телефондун өзүндө диктофон болот, бирок биз азыр Play Market'тен жүктөйбүз, себеби бул приложениеда атайын ашыкча үндөрдү ала турган нерселер бар. Андан сырткары үндү сапаттуу жаздыртат. Play Market'ке киресиздер, бул жактан киргенден кийин бул жакка жазасыздар диктофон, запись разговора, телефона деп туруп эле жазсаңыздар, бул жактан приложениялар чыгат. Бул жактан карасаңыздар 4-үнчү приложение турат. Мынакей значогу мындай 2020 деп жазылып турат экен бурчунда. Ошону басасыздар и бул жактан установить кыласыңар. Менде көчүрүлгөн, ошондуктан дароо кирсем болот. Открытты басам. И басканда эле сиздерде кээ бир жерлеринен подсказка чыгышы мүмкүн. Бул кнопканы бассаңыздар мындай болот деген сыяктуу. Аларга көңүл бурбайбыз да, бардыгын жабабыз. Жапкандан кийин мынакей бул жактан бул кнопканы баса турган болсоңуздар, запись кетет. Анан сүйлөп туруп, эң акырында кайра эле ушул баскычты басып койсоңуздар, запись дароо сохранить этилет. Башкача айтканда, бул жакка сакталат. Ушул жактан бардык жаздырткан үндөрүңүздөрдү көрсөңүздөр болот. Басасыздар. Менде эч кандай үндөр жок. Бул жактан көрүп алсаңыздар болот. Эгерде өзгөртөм, үндөрдү өзгөртөм десеңиздер, ушул жактан кирип, кесичүү жерлерин кесип койсоңуздар болот. Андан сырткары айта кетчү нерсе, эгерде ушул үндү эле телефондон компьютерга жүктөйм десеңиздер, кайсыл папкага түшөт? Ошону көрсөтүп берейин. Бул жактан мои файлы дегенге кирейин. Память устройства. Эми телефон менен компьютерди бириктиргенде USB менен бириктиресиздер дагы. Анан компьютердан мынакей бул файлдар чыгат. Бул тууралуу мурунку видеолорду көрсөткөм, кантип телефон менен компьютерду USB менен бириктирип, андагы сүрөттөрдү алса болот. Так, бул жактан Recorder Optimized деп турат. Ошол жерге үндөр түшөт. Ошол жерди басасыздар. Бул жактан үндөрүңүздөрдү өзүңүздөрдүн телефондон компьютерга жүктөп аласыздар. Болду. Андан сырткары үндөрдү дароо өчүрүп турган өтө жакшы, себеби үндөр өтө толуп кетет. Ошондуктан дароо ашыкчалардын баарын удалить этебиз. Андан сырткары бул жактан жогору жакта турган корзинканын сүрөтү турат. Ушул жерге кире турган болсоңуздар, өчүрүлгөн, бирок ушул жакка түшөт эң башында. Ушул жакка түшөт. Ушуларды дагы дароо кирип, мынакей кирсеңиздер, очистить все деп турат. Жогору жагынан көрсөңүздөр, бул жак жагында. Ушул жакты басып, бардыгын тең өчүрүп салсаңыздар болот. Ушул бойдон видео бүттү. Кийинки сабагыбызда болсо биз PowerPoint'тан үндү кошконду көрсөтүп бермекчимин. Азыркы сиздерге болгон тапшырма, бардыгыңыздар тең жанагы мурунку сабактагы видеонун үнүн жаздырыңыздар. Башкача айтканда, төмөнкү текст: тарелкада 5 алма бар, анын бирөөсүн Асан жеди, бирөөсүн Үсөн алып кетти. Тарелкада канча алма калды деген сөздү, сүйлөмдү ушул диктофонго жаздырыңыздар. Андан кийин телефонго ошол диктофондогу үндү таштаңыздар. Анан кийинки сабакта болсо биз ошол видеону толук бойдон жасайбыз.